Жаңы кирип келген 2021 жылдын 3 январында Карабалта шаарына жол тарттык. Сарыкол элине таандык эңки чокон орду оюну ушул кезге чейин жердештер арасында гана ойнолуп келген. 2020 жылдын 24 февраль күнү эңки чокон федерациясы Юстиция министрлигинен расмий түрдө каттоодон өткөн. Федерациянын президенти Абдалимов Нурмухамед дайындалып, мындан ары эңки чокон федерациясы мамлекеттик деңгээлдеги өзүнчө федерация катары Кыргызстанда өткөн улуттук оюндарга катышат жана өзүнчө да көптөгөн оюндарды өткөрөт. Биздин негизги көчүп келген этникалык мургаптан келген кыргыздардын негизги бөлүгү Карабалта жайыл районунда жайгашкандыктан ушул жерди биз Борбор деп ушул жерде өткөрүп атабыз да. Ордо оюну калган жактагы Чүй областынын Канттан, Бишкектен, Келечектен келгендер бирден экиден эле команда келишет. Бүгүнкү оюнда 10 эле команда катышып атат. Негизиден 10-15-16 команданан катышып жүрчү мурда. Сары Өзөн чүйгө көчүп келген мургаптык туугандар жыл сайын өткөрүп келген эңке чокон орду оюнуна биз кызматташуу коомдук фонду да жакындан таанышып көрүп келдик. Келечекте жаштарыбыз, жаш муундарыбыз ушундай оюндарыбызды унутпашы үчүн биз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Уюштуруу мезгилдеринде биз катышып, бүгүнкү күндө мисалы биз коомдук кызматташуу фонду тарабынан өзүбүздүн бир кичинекей белегибиз бар силерге. Ошону ыйгарып койгонду уруксат этиңиздер. Биз уюм катары кээ бир белектерди бергенге укуктуубуз. Бүгүн грамота улуттук оюндарды өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Эңке чокон федерациясынын президентине Нурмухамед Абдалиевке сыйланат. Биз коомдук кызматташуу фонду тарабынан ушундай грамотаны ыйгарабыз. Ошондой эле урматтуу мекендештер, ушул силердин бүгүнкү эңке чокон оюнунда биз тараптан белегибиз менен грамота ыйгарабыз. Эңке чокон федерациясы тарабынан уюштурулган эңке чокон ордо оюнунун мыкты аткычыл номинациясы менен кимде ким жеңүүчү болсо, ошол жеңүүчүгө эңке чокон федерациясынын өнөктөшү кызматташуу коомдук фонду тарабынан кичинекей белегибиз бар бул жакта конвертте. Ушуну ыйгарып коесуздар. Ошол. Мындан кийин оюнуңуздар, ынтымагыңыздар өнүгө берсин. Мекендештерибиз, сиздерди да бир жолу куттуктайбыз. Оюнуңуздар кут болсун. Чоң рахмат. Жөнүм Абсатаров Сүйүн Мухаммедович. 1980 жылы туулганбыз. Каяктан келдиңиздер? Оштон келдик. Бул эңке чокон ордо оюнуна канча жылдан бери катышасыздар? Бул оюнга мен кичинемден бери чоңоюп эс тарткандан бери ойноп жүрөм. Кыргызстанга келгениме 18-19 жыл болду көчпөгениме. Ошол келгенден кийин гана бир 3-4 жыл калып кетти ойнобой. Азыр биздин жердештерибиз көп келгенин байланыштуу жыл сайын оюн уюштуруп, оюн кылып атабыз. Оштун өзүндө да ойнойбуз, Кызылкыяга барабыз, Карабалтага келебиз. Ошондой оюндарды уюштуруп, жыл сайын ойноп, постоянно оюндардын эметте жүрөбүз. Атым Шариф, 29 жаштамын. Ошол Мургап районунан көчүп келгенмин. Буга чейин Мургап районунда ошол сборный командада ойноп жүргөнмүн. Буякка келгенден бери шартка байланыштуу ойнолбой 7 жыл өтүп кетти андан убакыт. Анан кече келип биринчи жолу ойнодум. Кече бир аз колум тийбей эметип. Бүгүн дагы жакшы, бүгүн кечеге салыштырмалуу жакшы болуп калды. Эми бул оюнду негизи ойноп турбасаң ушундай колуңда ооруп калат экен. Көп эмете албай калат экенсиң. Мурдагы атканыма салыштырмалуу азыр экөө такыр эле эки башка болуп жатат. Ошо баарына ийгилик каалайм, баарына
Оштон келген командаларга бардыгына күчтүүңөр уткула деп айтмак элем. Ошо мен айтарым ошол калтырбай ойноп тургула. Рахмат. Şaşma.